Саламатсыңарбы? Информатика сабагы Microsoft PowerPoint анимация жасоо. Бул Microsoft PowerPoint презентация жасоо сабагыбыздын бир бөлүгү анимация жасоо. Анимация жасоо үчүн бизге сүрөттөр, фигуралар керектелет. Ал үчүн биз вставкага кирип, фигурага кирип, ал жерден мен 3 бурчтукту тандап алдым. 3 бурчтукту мен тоо катары пайдаланам. Бул жерден копировать, вставить. Ошондой эле Ctrl менен S V да бир жолу көчүрүп алдык. Бул жерден форматка киребиз. Переместить назад. Артка кетти. Эми бул тоолорубуздун ар бирин жылдырган сайын жылдырыш керек болот. Ошондуктан биз бул жерде баарын белгилеп алып, форматка кирип, группировать командасын тандап, анын ичинен группировать биринчисин тандап басып коебуз. Эми биздин тоолорубуз каяка барса чогуу жыгышат. Бул жерден биз мөңгүлөрдү жасаганга аракет кылалы. Ал үчүн биз 3 бурчтукту алабыз. Бул жерден форматка киребиз. Кнопочканы басып кичинекей бул белгини тандап алдык. Аны копировать, вставить кылып мен экөө кылып алдым. 2 тогузга койгудай кылып экөөнү жасап алдым. Биздин мөңгүлөрүбүз, тоолорубуз даяр. Эми биз күн тартайлы бул жерге. Бул жерге булуттарды. Күндү тандап алабыз фигурадан. Андан кийин форматка киребиз. Цветин тандап алдык. Биздин күнүбүз даяр болду. Эми бул жерден булут сымал фигураны тандап алабыз. Аны дагы бул жактан оңдоп алсак болот. Бул биздин булутубуз. Эми биз 1-2 дарак дагы тартканга аракет кылалы. Ал үчүн бул фигураны тандап алалы дагы. Копировать, вставить кылдык. Ctrl S, Ctrl V. Экөөнү кошобуз. Андан кийин 4 бурчтук квадрат фигураны алабыз. Андан биз дарагыбыздын бул жагын жасадык. Биздин дарагыбыз даяр. Эми форматка кирип түзүп беришибиз керек. Заливка фигуры. Экинчи жагын. Боеп алдык. Эми биз бул дагы чачылып кетпеш үчүн форматка киребиз. Группировать, группировать. Эми буну биз каалаган жагыбызга жолдуруп койсок болот. Копировать этип, вставить эттик.
жерге коебуз. Андан кийин эми биз самый эң негизги нерсеге очередибиз келип чыкты, анимациянын негизгисине. Бул жерден биз түз тандап алайлы, биз сары цветти тандап алайлы. Андан кийин терезелерин көгүш кылайлы. Бул дагы терезеси болуп кала берсин. Андан кийин дөңгөлөктөрүн тартабыз. Дөңгөлөктөрүн дагы форматтан түсүн кара кылып алсак, копировать, вставить. Бизде 2 дөңгөлөк болду. Аны коебуз. Биздин автобусубуз дагы бири-биринен ажырап кетпеш үчүн бир группа кылып коебуз. Форматка кирип, бир группа жасадык. Бул өзүнчө бир бүтүн болуп калды эми. Биз бул жерден анимацияны ушул автобуска жасайбыз. Ошондуктан автобусту белгилеп алдык. Анимацияга киребиз. Бул жерден кнопочканы басабыз. Другие пути перемещенияны басабыз. Андан биздин автобусубуз астыга карап жүрүш керек. Башкача айтканда, оң жакка караш керек. Значит, биз вправоны белгилеп алабыз. А бул путь перемещения, жүрүү жолу. Ушул жерге чейин келет. Ал келген убагын биз ушул жерге чейинкисин убактысын өзүбүз белгилеп алабыз. Биз мисалы 8 секунда кылдык. Эми көрөбүз. Просмотр кылып көрөбүз. Биздин автобусубуз, анимациябыз иштеди. Эми силерге балдар тапшырма. Силер дагы күндүн чыгуусу жана батуусу деген анимация жасайсыңар. А эгер андан да күчтүү идеялар пайда болсо, аны деле жасап жөнөтсөңөр болот. Чоң рахмат, саламатта калгыла.